Алмамбет, башкысы Раббимдин алдында жүзүң жарык болсун. Ачыккынчылар болсо, убагы келсе, өздөрүнүн кылган жамандыктарынан бирме-бир эсебин беришет. 2015 жылдын 18 февраль күнү Белоруссия өлкөсүнүн Минск шаарындагы көчөлөрдүн бириндеги белгисиз адам муздалып өлтүрүлгөн. Адамдын жансыз денесин Мерседес унаасынын багажынан табылганын жазышкан. Ошондой эле жансыз дененин жанында Анапияевдин сүрөтү чапталган Шакиров Алмазбек Мизамовичтин атына берилген паспорт табылган. Салам туугандар, сиздер менен Полотбек Айдаркулов каналы. Атактуу кыргыздын инсандары тууралуу кезектеги видеобуз кыргыздын кыраан жигиттери тууралуу болмокчу. Буга чейин биз Баяман Эркинбаев аттуу кыргыздын арыстан жүрөк жигитин айтканбыз. Бизди Алмамбет Анапияев тууралуу видео чыгарышыбызды адамдар сурашты. Биз сиздердин суранчыңыздарды аткарабыз, сөзсүз чыгарабыз. Бирок видео башталардан мурда видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгурочонду басып коюңуздарды суранып кетебиз. Кадырлуу көрүүчүлөр, Баяман тууралуу мурдагы видеодо чыгарганыбызда бүгүн дагы бир өзүнчө каарман болуп жаткан Алмамбет Анапияевди эскеребиз. Интернет тармагында видео сүрөттөрү өтө аз, жана буларды табуу дагы өтө татаал иш. Биздин видеолордун жарык көрүүсү дагы ушуларга жооп десек да болот. Болгону баатыр, өз элине кыйынчылык учурда күйгөн, агаларыбызды жаңы өсүп келе жаткан муундар жаман ой менен ойлоп калбоосу үчүн, чындыгына келгенде булар кайрымдуу бейбечара, аларга жардам берген, намаз окуп мечиттерде тургузган кыргыздын чыныгы жигиттери экендигин элдер билсин дейбиз. Elingdin geleceğin bugün ayrıl, al üçün mekeninde suyup oygan, жеңишке жет алабыз еңсеп. Алмамбет Анапияев 1973 жылы 18 август күнү Ош облусунун Чоңалай районунун Жекенде айылында туулган. Кыргызстан орто мектебинде орто билимди алып келгенден кийин аскердик милдетин дагы жогорку деңгээлде өтөгөн. Алмамбет мырзаны буга чейин аз көргөндөр көзүнө жакшы элестете албаса керек. Биз айта кетели, чымыр денелүү, даллуу, токтоо мүнөздөгү боорукер жана жакшылыкты өтө көп жасаган адам болгон. Армияны аяктап келгенден кийин спортко өтө чоң аракет жасаган. Кыргыздын алыш күрөш оюнун дүйнөлүк оюндарга кошуу бул анын чоң максат экенин абдан көп айтчу дешет 2005 жылдары. Бул агабызды күчтүү криминал жашоодо жүрөт деген ушак сөздөр айтылат. Андан соң Баяман Эркинбаев 2006 жылы бул жашоодон кош айтышкандан кийин анын жигиттери жалпы үй бүлөсү Алмамбетке ишенип калышат. Жана Батукаев тарабынан бир катар буйруктар Баямандын балдарын жок кылгыла деген сөздөр темир тор астынан кайра келип турган дейт Алмамбет мырза. Çekke bizdi güttün, erten geç bugün hazır oygolup, elingdin geleceğin oylop, düşünsün жаңы күндүн таңы sen, kalın жұрт колдоп турат бары те. Ошол мезгилде Кыргызстанда Ырысбек Баямандан ажырагандан кийин, болгону дагы бир жыл ичинде эки күчтүү чоң жигитибизден айрылгандан кийин, башка улуттун өкүлдөрү, адамдары, жашоочулары абдан баш ийбестен каалаган тарапка басып калган дейт Алмамбет мырза. Өздөрүнчө көтөрүлүш жасап, эч кимге баш ийбеген чечен улуттарды темир тор ордуна коюу максатында баардык балдарды топтоп барып, проблемалардын баарын өзүм чечкенмин дейт Алмамбет Анапияев. Карап көрсөк, ошол мезгилдеги эң күчтүү агабыз болгон экен. А бирок криминалдык жашоодо вор, Бакиевдер менен дос кылган, ошолордун ишин бүтүрүп жүргөн инсан деп көп эфирлерде, телевизорлордо көп айтылып, адамдарга жаман көрсөтүп коюшкан. Чындыгында келгенде Бакиевдер Баямандын мүлкүнө кызыккан адамдар болгон дешет. Алмамбетке аларга кошулууну сурашкан. Бирок Алмамбет бийлик, байлык, саясаттан алыс болгон үчүн кошулган эмес. Ал Бакиевдердин үй бүлөсүнөн алыс болууну каалаган жана аларга жакындаган да эмес. Түштүк регионунун башчысы криминал чөйрөдөгү бардыгын карап турган деген инсан деген сөздөргө ушундай жооптуу айткан. Суусамыр жергесине чоң жыйын болот. Кыргызстан, Казакстан, Орусия Ташкенттен келишип, камчыны мыйзамдуу ууру болду деп белгилешкен.
Ошол жыйында Кыргызстандын түштүк жергесин Алмамбет карап берсин, реалдуу карайт деген сөздөрдү көп өлкөдөн чогулган инсандар айткандыгы үчүн мен четке какпастан ошол жерде башчы болуп калганмын дейт. Бирок кийин 2008-жылы кайра өткөрүп берген. Ал эми Камчы Көлбаев тууралуу мындай сөздөр айткан. Ал экөөбүз доспуз, үй бүлөлүк катнаштагы бар. Бирок мен вор болуп кеткен жокмун жана болбоймун дагы деген. Кийин Алыш Болу Федерациясынын президенти болуу менен биргеликте көп жаңы чыгып келе жаткан балдарга жигиттерибизге демөөрчүлүк кылып, балдарды дүйнөлүк оюндарга алып чыккан. Алмамбет агабыз тууралуу көп ушак сөздөр айтылат. Согуш учурунда миңдеген адамдарды 500 жигиттин топтоп кырып салган деген сөздөрү да бар. Бирок алардын баары жалган ушак сөздөр. Ошол учурда Алмамбет кайра согуш учурунда өз элине чоң жардам көрсөткөн. Жигиттери менен топтолуп жарадар адамдарды сакташып, ооруканага жеткирип чоң жардам беришкен. Алмамбет мырзанын элге кылган жакшылыгы өтө чоң. Эгерде алардын баарын айта берсек, биздин видео өтө эле узун болуп кетет. Жергесиндеги кичи жер башка өлкөгө өтүп кетпесин деген ойдо 1,5 миллиондук көпүрө куруп, элди ошол жака өткөрүп жашаткан. Таза суу мечиттерди салып, элге чоң кызмат кылган. Албетте Алмамбет Анапияевди биз эч качан унутпайбыз. Ар дайым жүрөгүбүздө жашайт жана азыркы учурда жаңы төрөлүп өсүп келе жаткан жигиттерибиз бардыгы Рысбек, Баяман, Алмамбет жана башка агаларыбызга окшогон күчтүү баатыр уулдардай болуп туулуп өсүшүн гана каалайбыз жана тилен кылабыз. Мусулман бир туугандар, сиздердин кызматыңыздарда мен Болотбек Айдаркулов болдум. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Баса, ушул видеого лайк басып, эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө басып кетүүңүздөрдү суранып калабыз. Элиңдин келечегин бүгүн ойлон, ал үчүн мекениңди сүйүп ойгон, жеңишке жете алабыз эңсеп жүргөн, элиңди жан дүйнөңдү кенен койсоң, тар жолдо тайгаланса канча жаның, багыттан алга деген чарчабагын, кырылбас ар кадамда коштоп жүрөт, кыялды максатыңды таштабагын, эртең кеч бүгүн азыр ойгонуп, элиңдин келечегин ойлон, түшүнсөң жаңы күндүн таңы сен, алың журт колдоп турат баары тең. Кыргыздын айбаты күч сүрү болгон, кайтпаган ата бабам улуу жолун, тартыктуу урпак болуш үчүн анда, эртең кеч болуп билсең бүгүн ойгон, жетпейсиң бийиктерге үмүт түссүң, канча жан